Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түнкү Жылдыз телеберүүсү сиздердин назарыңыздарда. Жылдыз десе эле биз көбүнесе жанакы эле ырчылар же кино актерлорду элестетүү бизге адат болуп калган. Балким Жылдыз деп элдин көйгөйүн чечүүгө эмгек кылган, эртели кеч өзүнүн алтындай болгон убактысын жана өмүрүн элине арнаган жана ошондой эле ошолордун назарына илинген инсандарды жылдыз десек жарашат го деймин. Анда эмесе бүгүн биздин кечебиздин коногу Кыргызстандагы насия алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы Акылай Кеңикеева эжекебиз. Кош келипсиз, Акылай эже. Саламатсыздарбы? Түнкү Жылдыз көрсөтүүңөргө чакырганыңарга терең ыраазычылык билдирип кетем. Жылдыз деп атап койгонуңарга ыраазымын. Себеби өзүңөр айткандай, чын эле баягы артисттер же кино актерлор болушу керек эле, бирок ушул бизди ушунчалык элдин көйгөйүн, ушунчалык бир чоң маселени баягы түшүнүү менен чакырып, эфириңерге чакырып атканыңарга чоң рахмат. Акылай эже, адегенде эле биз сурообузду ушул азыр айтып калдыңыз, канчалаган ушул кыргыз элинин ушул насия алуу боюнча жабыркаган көптөгөн сандагы элдерге аял башыңыз менен аял зат болуп туруп ураан көтөрүп ошолорго жардам берем деп чыкканыңыздын эмне баштапкысы эмне эле? Деги эле ага эмне түрткү болду? Айтор анын алдына койгон максаты эмне? Туура, бул адам өзү ушундай бир көйгөйдү башынан өткөрмөйүнчө адам эч билбейт экен. Себеби мен өзүмдүн жашоомдо ушул нерсеге туш болуп калдым да, ушундай бир кыйынчылыкка, бир Кудайдын берген сыноосуна туш болуп калдым дагы. Анан мен эмне үчүн ушу Россиялап кетишим керек, бала чакамды таштап, эмне үчүн Казакстанга барышым керек мен деп, анан аябай буну дагы баягы жеңил бир ой менен же бир өзүмдүн кызыкчылыгым эмес, биздин балдарыбыздын келечегине биз кыйналгандай балдарыбыз кыйналбаш керек деген бир максатты коюп, анан ушул нерсеге чыгып кеттим да. Себеби ошого түрткү болду. Мен өзүм Алам Үзүм базарда 12 жыл базарда соода тармагында иштедим. 12 жыл иштеп мен ушул банк менен тыгыз байланышта иштеп аттык. 2011 жылы базардагы ордубузду алып коюп кайра тургузуп беребиз деп бизге ошол убакыттын ичинде банктан акча алып алганымдын себебинен 1 жыл 8 ай дегенде базардын дагы местамды коюп беришти. Бирок ал убакта мен банкка төлөй албай кыйналып калган учурум болуп калган. Ошол себептен менин коюлган залогдогу үйлөрүмдү банктар саттыкка кое баштады. Ошол себептен мен эмне үчүн биз ушу алган акчабызды алып төлөбөй койгон жокпуз. Ушул акча алган убакта мисалы $25,000 алсак, $10,000 төлөп коюп, калган 15,000% менен акчаларыбызды төлөгөнгө убакыт сурап, кандай бир узартып берүүсүн талап кылдык, сурандык, бирок ага эч кандай банктар 90 күндө эле үйдү алып коюп, залогдо турган үйлөрдү алып коюп, канча бир адамдар көчөгө калган учурлар болгон экен. Ошол убакта түшүндүм мен, себеби биз ага чейин банктан 2010 жылга чейин биз аябай алып төлөп билген эмеспиз. Себеби ал убакта базарларда соодалар аябай жакшы болуп аткан, элдин жашоосу дагы баягы ушул азыркы учурдай эмес, жакшы учуру болгон да ал убакта. Ошодон билбесек керек, ошо элдин кыйналганын. Ошо местан алып банкка карыз болуп калгандан кийин ушунчалык бир туура эмес ойлор болду. Өзүмдүн жанымды кыйганга аракет жасадым, бирок ойлонуп көрсөм, ал нерсе бул маселе эле чечилчү маселе экен. Ошол убакта өзүбүздүн укугубузду билбейт экенбиз. Банктар бизге кандай бир азыркы учурдагы банктардын кылганы менен ошол учурдагы банктардын бизге жасаган мамилелерин башкача эле да. Мен ошону түшүнүп алдым. Анан чоң айырма бар ортосунда, мурдакы менен азыркынын. Анан ошол боюнча 2012 жылы Горький паркында 40 аял өрттөнөбүз деп ошол нерсеге жеттик. Себеби ага чейин ак үйдө жүрдүк, чыгып өзүбүздүн талабыбызды айтып аттык, бирок бизди уккан эч ким болгон жок. Ошо эл шайлаган депутаттар деле буга кайдыгер карашып атты.
Анан биздин ошол кандай кылып ушул үнүбүздү жеткизебиз деп анан ошол Горький паркында 40 аял өрттөнөбүз деген убакта анан 9 депутаттан турган комиссия түзүлүп, бир коомбу кыймылбы ачкыла банк менен элдин ортосунда бир сүйлөшүү жолдору менен маселе чечебиз деген сунуштарды беришти депутаттар. Ошол убакта анан элдин калың катмарынан түзүлгөн, баягы эл шайлаган деп айтсам жаңылбайм, ошо мени көрсөтүштү. Анан мага артка жол жок эле, себеби өзүм ошончолук кыйынчылык, бир жылдын ичинде мен канча бир ден соолугумдан кеттим, канча бир жаман ойлорду ойлодум. Анан мен артка жол жок, себеби ар бир аял киши болобу, эркек киши болобу, биз Кыргызстан үчүн бир салымыбызды кошушубуз керек экенин түшүнүп калдым. Себеби биздей болуп балдарыбыздын кыйналбаганын, кыйналып калбаса экен деген дагы бир ойлор келди мага. Анан ушул маселени көтөрүп 2012-жылы ушул Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын Минюстан өтүп, мыйзам чегинде бардык документтерди туураладык. 2012-жылы, 2013-жылы анан биз бул жерде бир 40-50-60 аял жүрчү беле. Анан мен ойлодум, эмне үчүн биз ушул 40-50 аялдын деле үнү жетип атты, бир өзгөртүүлөр кирип атты, бирок баягы убактылуу 6 ай, 3 ай деген бир өзгөртүүлөр кирип, баягы үйлөрүбүз, баягы алына турган үйлөрүбүздүн баары токтоп калды. Анан 2013-жылы мен өзүмдүн баягы жеке оюм менен эмне үчүн бир эле Бишкекте ошол убакта Нарындан, Көлдөн, Оштон, Таластан, Жети Дубандан элдер 3-төн 4төн эжелер келип атты. Анан мен ойлодум, эмне үчүн ошол Ошто эмне үчүн жок, Ош областында эмне үчүн Баткенде жок, эмне үчүн Таласта жок, болуш керек да бизге окшогон кыйналгандар деп анан мен Жети Дубанды кыдырып иштеп кеттим. Акылай эже, ушул сиз айтып отурган сөздүн негизинен мага бир суроо пайда болду. Азыр эле айттыңыз, мисалы үчүн бир $20,000 кредит насыя алсам, $90,000 үйүмдү алып коюп жатат. Аны аз келгенсип ошол 20,000-дин тең жарымы $10,000 төлөгөн учурда деле 50%, ошондо деле ошондой 3 эсе, 4 эсе ошол кымбат турган $90,000 үйлөрдү алып койгонго чейин барды деп жатпайсызбы? Сиз айткандай Кыргыздын жалгыз байлыгы болгон үйүнөн бери тартып алып, кышында чыгарып салып, канчалаган балдарына карабай, негизи эле бул менин оюмча кайрадан эле карасак карапайым, законду билбеген, өзүнүн укугун коргой албаган карапайым элди ушунчалык, мындайча айтканда, кордоо дегенге да айтсак болот, кордогонго чейин барганды. Ушул сиздердин көп жылдан бери, 8 жыл дедиңиз, 8 жылдан берки ушул мээнетиңиздин натыйжасынын бир натыйжа бердиби? Мээнетиңизден кандай бир жыйынтык чыкты? Кичине өзгөрүүлөр барбы? Ошол жөнүндө да токтоло кетсеңиз. Туура, бул боюнча 8 жылдагы биздин эмгегибиз ушу Жети областта мага окшогон эжелер координатор болуп иштешет. Алар ошол көп баягы өздөрүнүн күчү менен десем болот. Себеби бизде мыйзам, баягы бизде парламенттик башкаруу да, бул мыйзамдарды өзгөртүү биринчи депутаттардын жумушу, иши эле, бирок ошол карапайым элден чыккан эжелерибиз көп, баягы элдин баягы мыйзамга эле такабай, өздөрүнүн ошол адамдын шартына, укугуна, ошол адамдын жабыркап калбаш үчүн өздөрү аракет кылышып, көп областтарда жардамдар берилип атты да. Анан биз 2015-жылы ага чейин баягы 120 депутатка берген каттарымдын бардыгы бар менде. Баягы сунуш кылып, талап кылып, ушул банк системасына бир өзгөртүү киргизгиле. Себеби канча адамдар өздөрүнүн жанын өздөрү кыйып коюп атат, канчалары инсульт болуп калып атат, канчалары оорукчан болуп калышып атат. Ошол боюнча бир мыйзамдарды, жеңилдиктерди киргизип бергиле деп канча жолу кат менен кайрылсак дагы бизге жооп болгон жок. Бир эле Жылдыз Жолдошова менен Өмүрбек Текебаевдин эле катын алдым. Андан башка бир дагы депутаттын каты келген жок мага. Анан биз эми ушул ушул маселени көтөрүлгөндө деле кандай бир жыйынтык болбогондуктан биз өзүбүздүн гана баягы ичибиздеги кайнаган, кыйналган көйгөйүбүздү банкка өзүбүз жеткизип аттык да. Мисалы айтып, деп, мына мен минтип калдым, мен мындай болуп банкрот болуп калдым деп жеткизип, анан ошондо дагы кээ бир көп банктар укпай, баягы алдыңарбы төлөгүлө деген гана эки сөздү гана угуп жүрдүк, угуп аттык. Бирок баягы элдин
муңу, элдин заары, элдин үнү жетип, баягы өзүбүз кандай бир жеңилдиктерди алып берип аттык, элдик кыймылдын күчү менен десем жаңылышпайм. Себеби мен айта алам, ошого чейин да канча жолу улуттук банкка бардык, бирок бизде баягы алдыңарбы төлөгүлө, бул деген мыйзам ушундай деген нерсеге эле мыйзамга такап турушуп алды. Кийин бул боюнча биз дагы эми баягы кыйкырып өкүрүп көчөдө жүргөндөн аял башыбыз менен уялып, биз бир мыйзам жолунда баягы өзүбүздүн үнүбүз жетпесе дагы биз бир партияны колдоп, ошолорго бир сунуш берсек, ошолорду шайласак, бизге кандай бир жардам болобу деп Кыргызстан саясий партиясынан төрагасы менен келишим меморандум түзүп, 2015-жылы 7-сентябрда меморандум түзүп кол коюлуп, анан ушул партия менен кеттик. Булар өткөндөн кийин биз 2 айдан кийин бардык. Барсак бизди эч кандай кабыл алышпай койду, киргизбей койду. Ошол убакта 7 областтан 100гө жакын биздин шайлоочуларыбыз келди, өкүлдөрү келип ак үйдө 2 сааттай турдук, бирок кыштын күнү бизди эч ким кабыл албай коюшту. Азыр мен ушул сиздин сөзүңүздү угуп отуруп, депутаттар мандат алганга чейин сиздерге көп нерсени сөз берип туруп, мандатын алып депутат болгондон кийин мындайча айтканда кайрылсаңыздар жооп берген жок, сиздерди кабыл албай койду деп жатасыз, Сиздер бир оор, ушунчалык бир тоодон өткөн аябай бир чоң жумуш жасапсыздар. Сиздерди колдогондор дагы кимдер болду? Элдик кыймыл деп жатасыз, элден башка дагы кимдер колдоду? Биз ошол убакта баягы эл өзүнүн тагдырын өздөрү чечти да, өздөрүнүн укугун билип алгандан кийин адамдарда бир кандай бир дух пайда болду, кандай бир сөз пайда болду. Себеби банктын көп баягы туура эмес алып барган мыйзамдарын биз билип алгандан кийин биз өзүбүздүн укугубузду өзүбүз эле коргоп жүрдүк десем жаңылышпайм. Ушул азыр сиз айткан сөздү уласак, азыр эле айттыңыз, көптөгөн элдер жабыркап, көп мүлктөрүнөн айрылып калды деп. Ошол эле натыйжасында мисалы сиздер 8 жылдын ичинде көптөгөн жумуштарды аткарып, ак үйгө чейин барып, канчалаган жогорку кеңештеги депутаттарга кайрылыпсыздар, канчалаган область боюнча өзүңүздөрдүн элдик кыймыл түзүп, эми ошонун негизи ушул банктардын системасын караганда ар бир банкта реструктуризация жана ошондой эле списанный пени деген жеңилдиктер бар экен. Ошондой жеңилдиктерди ушул кыйналган карапайым элдерге программасына киргизүүгө жетиштиңиздерби? Ошол системада барбы? Бул Кыргызстандын банктарында иштейби ошолор? 2014-жылга чейин бул нерсе иштеген эмес. 2014 же 2013 мен азыр так айта албай жатам. Ошол убакта ушул нерселер кирди да, мөөнөтүн узартуу, анан пенияларын 20%-тен ашпасын деген киргизилди. Андан дагы бул элдик кыймылдын салымы, бул баягы элдин үнү талап, сунуш менен, кат менен кайрылып депутаттарга. Буга чейин 90 күндө алып койгон үйлөрдү соттун чечими жок, азыр бир дагы үйдү чыгара албайт. Азыркы учурда аябай көп өзгөрүүлөр кирди. Ошондо жалаң ошол соттун чечими болмоюнча ар бир банктын акысы жок, ошол өздөрү койгон ошол мүлкүнө кол салууга акысы жок. Кол салууга акысы жок. Сот аркылуу болуп калыптыр. Сот аркылуу гана болуп калды да. Аябай жогорку деңгээлдеги жетишкендик бул сиздердин кылган жумушуңуздар. Акыл эже, эми ушул мисалы мен өзүмдү бир кардар катары сизге мисал келтирейин. 8 жылдан бери сиз банктардын ар бирин эшигин какылдатып берип, банктардын деле тилин билип калган чыгарсыз. Мисалы мен Кыргызстандын жараны катары 10 жылга кредит алдым, насия алдым дейли. Ошол кредиттин 5 жылын төлөп, 5 жылын мүмкүн ден соолукка байланыштуу, мүмкүн үй шартына байланыштуу төлөй албай калдым. Эми ошундай учурларда банктар бир жеңилдик берип же ошону токтотуп турууга бир мүмкүнчүлүк түзгөнбү? Ушундай программалар барбы? Ошондойлорго сиздер жетише алдыңыздарбы? Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, ошо жарымын төлөй албай айласы жок калган адамдар үчүн кандай бир шарттарды түзүүгө жетиштиңиздер? Бул боюнча туура, бул боюнча 10 жылга алып 5 жылын төлөп, 5 жылын ар кандай бир себептер менен төлөй албай калган болсо, азыркы учурда банктар проценттерин токтото албайт, пеня штрафтарын алышып, мөөнөттү 10 жылга берсе, ошо мөөнөтү бүткөнгө чейин баягы адамдын өзүнүн кандай шартта төлөй алат, графикти дагы ылдыйлатып, кичине мисалы
айына мисалы 30 миңден төлөп аткан болсо, бир 15 миңден, 10 миңден кылып, бир жылын ошондой кылып, же жарым жылын ошондой кылып бир мөөнөт убакыт берип, жардам беришип атат да. Азыркы учурда банктар ошондой бир жардам берүүлөргө өттү да булар элге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түнкү Жылдыз телеберүүсүндө бүгүнкү ушул насыя алып жабыркаган адамдар тууралуу өтө кызыктуу маек болуп жатат. Бир аз музыкалык тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин Түнкү Жылдыз конокто Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын төрайымы Акылай Кеңекеева. Биз ошол насыя алып жабыркаган адамдар жөнүндө, жарандар жөнүндө өтө кызыктуу маек болуп жатат. Акылай эже, жанакы сөзүбүздү уласак, көбүн эсе кыргыз эли ушул насыяларда ойлонбой алышып, аны эмне үчүн төлөй албай калышат? Ушул жөнүндө кичине түшүнүк бере кетсеңиз. Себеби бизде Кыргызстанда башка мамлекеттерге караганда Кыргызстанда проценттер өтө чоң. Анан эмне үчүн эл жабыркады деген сурооңарга, биринчи булар төлөп жаткан убакта процентин төлөп, калган суммасын, негизги суммасын төлөй албай калгандар да ушул да. Себеби биринчи кредит эмне себептен кирет да, мисалы эмне себептен Кыргызстанга кирген деген суроого мен жооп бере алат элем. Бул элди жакырчылыктан чыгаруу, элдин жашоо турмушун оңоо болуш керек эле да. Булардын максаты жолу, ооба, өнүктүрүү болчу. А булардын максаты тескерисинче элди жакырчылыкка батыруу болду да. Ага себептер бар. Мисалы алып барган акчаңды буга чейин биз деле төлөгөнбүз да. Мисалы мен өзүм тууралуу айта турган болсом, мисалы алып барган акчанын бардыгы, биз төлөгөн акчалардын бардыгы процентке кеткенин билип калдым. Ошол себептен баягы негизги суммасын төлөй албай калдык да. Себеби кийин ушул көйгөй аябай күчүнө кирип, күчтөнүп кеткен учурда биз ушул нерсени билдик. Башка мамлекеттерде мисалы биринчи негизги суммасын, андан кийин артында процентин төлөшөт экен. А бизде тескерисинче биринчи процентин алышып алып, кийин негизги суммасында адам кыйналып калган учурда төлөй албай, анан үйлөрүнөн айрылып калган ушул дагы себеби бар. Андан тышкары дагы бул акчаны алгандан кийин 1 жыл иштеп, 2 жыл иштеп жаткан убакта бир кандай бир төлөй албай, бир кырсыктап калган учур болсо же ооруп калган учурда банктарда кайра барып ошол арыздарын кабыл алып бир мөөнөт берген эмес. Ошол учурда алдыңызбы, төлөңүз, болбосо үйдө алып койгон учурларда адамдар коркуу сезим менен үйдөн айрылып калбаш үчүн булар барып туруп микрокредиттерден, ломбардтардан, кол карыздардан алып, эпте үйдө алдырбаш үчүн мисалы башка жерлерден карызга батып, бир эле адам азыр 5-6 жерден карыз болуп калган. Менде кайрылган адамдардын көпчүлүгү ушундай адамдарда. Ошон үчүн мен бир эле банк же микрокредит эмес, мен кол карыздар жана 15-20 менен берген кол карыздар боюнча дагы иштерди алып барып атам. Азыр ломбардтар боюнча дагы иштерди алып барып атам. Себеби эмне үчүн банкка төлөй албай калды деген суроого, мисалы жеке жаран берген акчаны кайсыл убакта болсо дагы местасына, жумуш ордуна барып, ошону кыйноо жолу менен өндүрүүгө алардын укугу бар. Себеби берген акчаны алыш керек, ал боюнча мыйзамдар жок азыр. А банктардыкы ошол себептен элдер банкка төлөй албай калды да. Мен ушу дагы кайрылуу каттарды жазып атабыз. Ушул эмне үчүн баягы жеке адам үйүндө мамлекетке эч кандай салымы жок, процент беришип атат. Мен ошол боюнча да мени аябай ойлондурат. Себеби налог төлөшпөйт, эч кандай уруксаты жок, лицензиясы жок эле үйдө отуруп бир жабыркаган адамга 15% менен берип, мисалы 15% болгондо жылына 150% болуп кетип атат да. Ошодон да көп адамдар жабыркап, канча бир аялдарыбыз азыр түрмөдө отурат 166 статья менен. Мошенник да, биринин баягы бирөөнү жабам деп бирөөдөн алып, ошондо 5-6 адамга карыз болуп, анан ушул боюнча дагы
айласы куруп уровдларда иш төлөй албай. козгоп камалган эжелерибиз, камалып чыккан, камалып жаткан эжелерибиз бар да, бизге кайрылган эжелерден дагы камалгандар бар, камалып отуруп келген эжелерибиз да бар да. Ушул азыр айттыңыз го сиз, ушул кредиттин артынан микрокредитти бири-бирине берет деп. Микрокредит деген бул ашып кетсе 20 миң, 30 миң сом акча алат. Негизи эле 20 миң, 30 миң сом алып, мен ушу билишимче 4-5 жыл мурун аз гана эле акча өлчөмүн алганда ошого комиссияга деп эле 3-4 миңин басып калчу эле. Азыр ошого кичине бир өзгөрүүлөр киргенби? Азыр деле ошондой комиссия алабы кичинекей суммадагы акчаларга? Ооба, комиссия алышат, ал жагын токтотушкан жок. Булар комиссия алат. Анан ал убакта эмнеге кыйналып калды деген сурооңорго, эл баягы 2 саат кечигип калса, акчаны убагында ошо 12де апара албай калса, 2 саат кечиксе 200 сом штраф болгон, пеня болгон. Ошодон адамдар баягы 200 сомду таппай, кайра үйүнө акчаны алып кетип, дагы 1-2 күн убактысын өткүзүп, 200 сомду табыш үчүн дагы 1-2 күн убакыт өтүп, анысы 600-700 миң сом болуп кетип, ошодон жабыркагандар көп болгон да ошол убакта. Азыр ал нерсе токтоду. Мурун микрокредиттер машинага түшүп алып, үйүнө барып, кудагыйлардын үйүнө барып, ушундай бир туура эмес мыйзамдарды алып барышкан, коркутуу болгон. Азыркы учурда ал нерселердин баары токтоду. Качан гана адам өзү төлөй албай калган убакта барып арыз жазса, булар карап беришип атат. Ал убакта ошондой түшүндүрмө берген эмес микрокредиттер. Керек болсо чоң банктарда, мисалы, мага ошондой кылган эмес да. Мен алган банкта мага деле ошондой бир айтып, арыз жазып кетиңиз, ушундай болуп атат десе, мен деле түшүнмөкмүн да. Мен деле кол карыз албайт элем, микрокредит албайт элем. Мен айла жоктон ошол нерсеге бардым. Себеби ошол убакта микрокредит алган оңой эле болчу. Паспорт алып барсак эле бери берген да. Бери берген. Жумушум бар деп эле көрсөтүп койсоңор, паспорту бар адамдарга башаламандык менен акча беришкен да. Мен элди күнөөлөгөндөн алысмын. Себеби ошол убактагы эч кандай улуттук банктын бир көзөмөлү болгон эмес деп айта алам да. Азыркы учурда улуттук банкта да көп өзгөртүүлөр кирди. Көзөмөлдөп, азыр ошол боюнча комитет ачылган, элдик кыймыл менен биргеликте иш алып барып атат азыр. Мисалы түшүнбөгөн, жанагы өзүнүн укугун коргой албаган адамдар билбейт да, улуттук банкка барып арыз жазышты билбейт. Банкка барат, банктын кызматкерлери мисалы эже алгандан кийин төлөшүңүз керек деп. Азыркы учурда деле ошондой жарандарыбыз бар. Бардым эле болбой койду, банк мени ушинттү деп ыйлап келгендер болот. Ошолорду биз баягы банкка барып биринчи өздөрүн жиберебиз, баргыла арыз жазгыла деп. Жок, арызын албай койсо кайра келгиле дейбиз. Анан биз барып банкка барабыз. Эгер биздин сөзүбүз укпай аткан болгон болсо, биз улуттук банкка барып кайрылып жардам сураганга бир жол ачылды да азыр. Акылай эже, ушул сиздерге кыргыздын эмнеси көп, тою көп дейт. Бир той өткөрүп же болбосо бир машина жеңил унаа аламын деп насыяга батып, анан кыйналып барган жарандар кайрылабы сиздерге? Жок, андай мен ар бир келген жаранды мен дагы мыйзам чегинде иш алып барышым керек да. Келген кишинин эле укугун коргош эмес менин максатым. Туура силер айткандай көпчүлүк бар арабызда, алып той өткүзүп койгондор бар. Тойго түшкөн акча мен жаап салам деп баягы жакшы ой, максат менен алгандар бирок жаап албай, тилекке каршы төлөй албай алгандар бар экен. Бирок мага андай жарандар кайрылган эмес. Менде ар бир жарандын арызы бар. Мен бардыгынан чындыкты талап кылам. Чындыкты айткыла, эмне себептен алдыңыз эле акчаны? Менде дагы келер замат эле бир 1 саат, 2 сааттык убактымды ошол адамга мисалы мен бөлөм. Себеби мен дагы мыйзамды бузуп коюшум мүмкүн. Баягы ошол адамдын сөзүнө кирип кетип, мен банктарга барып туура эмес сүйлөп алышым мүмкүн. Ошол себептен мен алар менен өтө кеңири сүйлөшө алам. Бирок менде андай жарандар жок. Азыр 7 область боюнча 40 миңдей мүчөбүз бар. Бизге катталган, бардыгы кыйналган, ушу алып эле төлөбөй койгондор да жок бизде. Алып 1 жыл, 2 жыл төлөгөндөр бар. Анан төлөй албай калгандардын баягы процент пеня штрафтары өсүп кетип, баягы үйлөрү залогдо, сотко өтүп кеткен, сот отурумунда жүргөндөр бар. Ошол боюнча дагы бир муну айтып кетпесек болбойт. Себеби 2016-жылы премьер-министрдин токтому чыккан, Сооронбай Жээнбековдун. Ошол токтомдо дагы көп адамдардын көздөрү ачылып, баягы бул кредит маселеси ушунчалык өтө оор экенин, анан алгандан кийин төлөш керек экенин, үйлөрүнөн ажырап калаарын, ден соолуктарынан ажырап калаарын сезип калышты. Себеби токтомдун негизинде 7 дубанда
губернаторлорду, акимдерди иш алып барышты, комиссия түзүлдү. Бул боюнча комиссияга бекитилди, акимдер өздөрү катышып атты. Төрага кылып ошол акимиятта төрага шайлап беришти. Мен өзүм боюнча айта кетсем, жерлерде мына 4 район боюнча, Бишкектин 4 району боюнча комиссиянын курамында жүрдүм мен. Вице-мэр биринчи шайлап беришти бизди, төрага кылып бизге жума сайын отчет берип аттык. Ошол убакта Бишкек шаары боюнча 130 адам кайрылган, өтө оор акыбалда, айлалары жок адамдар кайрылган. Ошол 130 кишиникин 4 райондо акимдердин салымдары өтө чоң болду десем жаңылышпайм. Себеби жергиликтүү жашоочулардын шартына карата банктардан суранышып, убакыт алып беришип, сотто жүргөн адамдардын баягы сүйлөшүү жолдору менен кайра соттогу ишин алып, банктар график түзүп берип, жеңилдик кылып, көп адамдар азыр айрымдары кутулуп кетишти. Көп адамдар баягы ыраазычылык билдиришти да. Ал боюнча дагы биз Акпресске чыгып, баягы ыраазычылык билдиргенбиз. Себеби кылган эмгегин, элге жасаган эмгегин биз айтышыбыз керек. Бул дагы бизге өтө чоң жардам болду. Ошол себептен дагы президенттик шайлоодо биз эч кандай бир президент бул болсун деп чыккан жокпуз. Биздин мүчөлөрүбүз, мен ишенимдүү айтып кете алам, ким элге жакшы жардам берсе ошол адамды деп биз баарыбыз Жети областтан Жээнбековду өзүбүздүн чыныгы жүрөгүбүздөн чыккан ыраазычылык менен шайлап бердик десек жаңылышпайм. Акыл айчы, ушул сиз айтып жаткан бул өтө чоң маселе. Азыр бизди көрүп отурган телекөрүүчүлөргө өтө керек деп ойлоймун. Ушул кайсыл жакка кайрылсам, эмне кылсам деген жарандарыбыз бар бизде. Бирок жолун таба албай, ошо насыяга баткан адамдар үчүн дарегиңизди жана телефон номериңизди айта кетсеңиз жакшы болот эле. Осмонкулова Никитина кесилишинде офисибиз бар. Менин телефон номерим 0558 31 79 18, 0778 31 79 18. Кайрылсаңыздар болот. 6 базар күнү жумуш күнү эмес, калган 5 иш күнүндө кабыл алабыз 9-дан кечки саат 6-га чейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул убакыттан пайдаланып, номерлерин жазып алып, ушул айткан дарек боюнча барып кайрылсаңыздар болот. Акыл айчы, сиздердин ушул элдик кыймылга ким мүчө боло алат? Кимдер барып сиздерге кошулуп ушул жумушуңуздарга жардам көрсөтсө болот? Эми негизи бизде азыркы менде иштеп аткан айымдар ошол жабыркагандар да, өздөрүнүн башынан өткөн нерсени баягы элге өздөрүнүн укугун билип алгандан кийин элге биз баягы жоюп бере албайбыз же кандай бир токтотуп бере албайбыз. Биз өзүбүздүн баягы башыбыздан өткөн нерсени элге укугун билгизип, анан мыйзамдарды туура жолунда көрсөтө алабыз да. Ошол боюнча бизге эми өзүбүзгө окшоп кыйналгандар гана ишке келип жардам көрсөтө албаса, башка адамдарды мен айта албайм. Себеби бизде эч кандай баягы адамдардан адвокаттар кошоп биз акча албайбыз. Жардам катары сооп иш жасайбыз да. Анан төлөнгөн офисибиздин акчасы дагы каяктан келет деген суроолор көп берилди мага. Ал боюнча ошо мисалы жардам берип, баягы график түздүрүп берген адамдарыбыз өздөрүнүн ыктыяры менен берген акчаларды колдорун коюп, ыраазычылык билдирип кеткен акчаны офиске төлөйбүз. Акыл айчы, мына биз алыска кетпейли, Казакстан кошуна өлкөбүздө. Мисалы сиз жана жогоруда айтып кеткендей, бул насыя берүү, элди байытуу гана максат менен берилет. Биздики тескерисинче элдерди жакырчылыкка алып келүүгө, үйүнөн, мүлкүнөн ажыратууга түрткү болуп жатат деп айтып жатпайсызбы? Ушул Казакстанда мисал үчүн ушу насыя бергенде 25 жылга чейин андан да өйдө бере турган ушундай программа киргизилиптир. Анысында да эң бир маянасы аз болгон жөнөкөй гана карапайым адамдар ала алат экен да. Мындайча айтканда, бизде азыр кайсыл гана жерде болбосун насыя алайын десең, жалаң гана бизнесмендерге, үйү кымбат, бизнес точкалары, кирешелери көп адамдарга гана берилет. Эми ушул
бизде ушул Казакстандагыдай, Россияда деле ошондой аябай ушул жөнөкөй карапайым адамдардын баюу жолуну ушул батыраак баюу үчүн чоң мүмкүнчүлүк берген Кыргызстанга качан келет деп ойлойсуз? Сиз ушул азыр жасап жаткан чоң жумушуңузду улап ошого жеткирем деген ниетиңиз барбы? Же ушул бойдон чарчап кол куушуруп таштап коемун дейсизби? Кандай дейсиз? Жок, бул боюнча мен бул баягы элдин чоң көйгөй маселесин таштап коюудан корком. Себеби биздин балдарыбыздын келечегине биз жакшы нерсе калтырышыбыз керек да. Мисалы, мен көтөрбөсөм, дагы башка бирөө көтөрбөсө, биздин бул банк системасы боюнча бизде өтө Кыргызстанда оор да. Мисалы, силер айткандай Казакстандын эле банктары келип бул жерге келип 20-22-25 менен берип атат. Эмне үчүн Казакстанда ошол эле банк 6-7% менен берет да. Биз ошого түшүнбөйбүз да. Ошол себептен биз деле ошол Казакстандай, коңшу мамлекет, ошол Россиядай кылып, кандай бир каникулу менен, мисалы 5 жылга берсе, 1 жылын каникул кылып, же бир 2 жылын каникул кылып, проценттерин ылдый түшүрүп, элдерге мүмкүнчүлүк берсе, биздин Кыргызстанда деле бир баюу же бир баягы бутка туруп кетүү болот деп ишенем. Себеби башка мамлекеттердей бизге деле ушул банк системасына бир өзгөртүүлөрдү киргизип, жеңилдик кыла турган болсо, биз кыргыз эли өтө намыскөй, өтө эмгекчил эл болобуз. Ал андай нерсе кире турган болсо, элдерди мен ишенем жакшы жашоодо жашайбыз деп ойлойм да. Анан бул жумушту мен токтото албайм. Себеби биз аягына чыгышыбыз керек. Баягы баштаган ишиңди таштап коюш бул кыргыз эли үчүн уят нерсе. Баягы чарчап калдым, болду, мен өзүм жумушум бүттү, болду деген нерсени мен ал нерседен алысмын. Мен аягына чейин бул маселени көтөрө алам, көтөрөм, чарчабайм. Элим үчүн кызмат кылганга дайым даярмын. Себеби 2020-жылы мына парламенттик шайлоо келатат. Ошол убакта дагы депутаттарга бул боюнча дагы кайрылып көрөм. Ким элим, жерим десе, бул маселени көтөрсө болот. Себеби бул маселени көтөрүш бул соопчулук иш. Себеби канча адамдарыбыз көз алдымда өтүп кетти. Мен ошон үчүн да кыйналам. Баягы акча адамдын артынан ээрчебеш керек. Наоборот, акчанын артынан элибиз ээрчебеш керек. Акча элибиздин артынан ээрчиш керек да. Ошон үчүн Кыргызстанда бир ушу банк системасына чоң өзгөртүүлөр кирет деген чоң ишеним бар. Токтобойбуз, иштейбиз. Сизге чоң рахмат Акыл эже. Ушул чоң маселени кыргыз элинин кыйналып жүргөн жарандарына жардам берген колдооңузга чоң рахмат, ыраазычылык билдирүү менен бирге сизди ушул кыргыз элине жарандарына эмне деген кеңеш берет элеңиз, кайрылып айтып койсоңуз. Кудай ден соолук берсе, үй бүлөбүз менен аман эсен болсок, бул маселе деле чечүүчү маселе экен. Ага баягы ооруп калбай, жеңил ойлуулук алдырбай, өзүңөрдүн укугуңарды билип алсаңар, бул нерсе укугуңарды билип алсаңар, бул деле чечүүчү маселе экен. Кредити жок деле кыргыздар, баягы проценти, пайызы жок деле, кредити жок деле жашаганбыз. Колдон келсе кредит албай койсоңуздар деле болот. Себеби карыз суу ичсең дагы карызы жок отурган жакшы экенин сезип калдык. Баягы кыргызда жакшы макал бар го, доочу келсе амалыңдын кеткени, оору келсе ажалыңдын жеткени дегендей, баягы доочу келип тургандан көрө баягы суу ичсек дагы карызы жок, бири-бирибизге баягы жакшы мамиле, мээрим менен гана жашасак болот экен да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Насыялуу кредит, башкача айтканда кыргыз элине, кыргызчылыкка, мусульманчылыкка туура келбеген бул жат көрүнүш тилекке каршы кыргыз элимде аябай кеңири тарап кетти. Ушул сүт корулуктан алыс болойлу деген
жана ошондой эле ар бирибиздин үй бүлөбүзгө бейкутчулук, тынччылык, насыятсыз жашоону каалоо менен бирге түнкү жылдыз программасын жыйынтыктамакчыбыз. Кыргыз элинде жети өлчөп бир кес деген жакшы кеп бар. Ар бир насыялардан алдын жакшылап ойлонуп туруп, андан кийин алсаңыздар болот. Келерки түнкү жылдыз программасына чейин сак саламатта болуңуздар.